Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүүгө дары-дармектер жетиштүү. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти билдиргендей, мамлекет күн сайын өлкөдөгү дары-дармектердин запасын көзөмөлдөп турат. Азыркы маалда бул мекеме фармацевтикалык компаниялар менен тыгыз иштеп, бааларга да байкоо салууда. Мамлекет COVID-19 каршы дары-дармектердин тизмесине кирген дары-дармектерди сатып алды. Оорунун алдын алуу жана буга чейин жай айында болгон каатчылыкты кайталабаш үчүн дарылар мамлекеттик материалдык резервинин кампаларында сакталып турат. Алар 3 айга жетет деп пландаштырылууда. Жарандар тарабынан дарыканалардагы баа жана сапатка нааразычылыктар байма-бай айтылып келет. Буга байланыштуу департамент өкмөткө фармацевтикалык ишмердүүлүктү текшерүүгө коюлган мораторийди алып салуу сунушун киргизүүдө. Бул кадам кыргызстандыктарды сапаттуу дары-дармек менен камсыздоого кепилдик берип, бааны көзөмөлдөп, дефицитти алдын алат. Дары каражаттарын жүгүртүүнү көзөмөлдөп туруу өтө маанилүү нерсе. Мораторий албетте кыргызстандыктар канчалык сапаттуу дары ала аларын таасир этет. Ар бир препаратка ылайык атайын эреже болгондуктан анын кантип аткарылып жатканы сөзсүз текшерилиши керек. Фармацевтикалык ишмердүүлүктү текшерүүгө коюлган мораторийди алып салуу сунушун киргизебиз. Бул стратегиялык маселе. Со стороны граждан тоже поступает нам Бизге дарылар боюнча даттануулар көп түшөт. Бирок биз азыр дарыканаларды текшере албайбыз. Ошондуктан өкмөт бул мораторийди алып салуусун суранабыз. Азыр мораторийди алып салуу боюнча долбоор даярдап жатабыз. Бүтөөрү менен министрлер кабинетине сунуштайбыз. Ар бир өлкөдө медикаменттердин сапатын жана курамын текшерген мамлекеттик мекеме бар. Бирок Кыргызстанда фармацевтикалык компания өз алдынча дарыларды алып келип сатууга укуктуу. Көз карандысыз серепчилердин пикиринде өкмөт дары-дармектерди көзөмөлгө алышы зарыл. За лекарствами мамлекет тарабынан дарыларга көзөмөл болуш керек. Дүйнө жүзүндө канчалаган дарылар чыгат. Дарыны иштеп чыккан компания документалдык негизде баарын далилдеп бериш керек. Дары кандай адамга жардам берет, кайсы ооруга кандай терс таасирин тийгизет. Бул маалыматтарды бир база чогултуп, атайын тизмеге киргизилиш керек. Андагы маалыматтар сөзсүз жарандарга жеткиликтүү болуп, ачык айкын маалымат алууга шарт түзүшү керек. Кыргызстанда төмөндө айтылгандардын баары иштебейт. Анткени баары коррупциялык жол менен гана иштегенге көнүп калган. Разрешительных документов. Өкмөт 2019 жылдын 1 январынан тарта ишкерлик субъектилерин текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизген. 2021 жылдын 1 январында мөөнөтү бүтчү. Бул жеңилдикти премьер-министр Артем Новиков дагы 1 жылга узарткан. Айтолкун Анапияева, Арген Молдалиев, 5 канал.